саятчыларга фанат болуп, аны кумир тутуп алгандарыбыз дагы жок эмес. Аларга болгон көз караш кандай болуш керек? Kulli ibn Adam hatta'un ve hayrul hatta'ina tawwabun. Пайгамбарыбыз айтты, бардык адам баласы ката кылуучу, ката кылгандар эң жакшысы тоба кылгандар дейт. Бирок саясатчы мисалы, ал кумир динибизде эгер биз мусулман болсок, пайгамбарыбыз Аллах Таала лакад кана лакум фи расулилlah усватун хасана. Силер үчүн бир ганда пайгамбарда үлгү бар. Пайгамбарда өрнөк бар. Ал маасум күнөөдөн сакталган, кемчилиги жок ал пайгамбар. Ал бенде, мен молдомун. Менин да кемчилигим бар. Бирок Абдышүкүрдүн кемчилиги ал диндин кемчилиги эмес. Ошондуктан биз бендебиз, чийки сүт эмгенбиз. Ошондуктан бизде кемчилик бар. Адам атанын урпактары болгондон бизде кемчилик болот. Ошондуктан бир бендени кумир тутуп алып, ооба жакшы көрүүң мүмкүн. Кумир тутууң мүмкүн. Бирок ошол эле кезде экинчи бир мекендешиңе душман болууга эме болбош керек. Жек көрүүгө алып барбаш керек. Дагы бул жерде бир баса белгилей турган нерсе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сахабалардан бирөөсү келип мындай дейт. Аусини я Расулаллах. О Аллахтын элчиси мага осуят кылың дейт. Урматтуу мекендешим, осуят буйруктан жогору турат. Приказдан жогору осуят турат. Балам мону жасап кой дегенден көрө, балам менин осуятым ушул деген осуят динибизде жогору турат. Бетте сахаба келип, о Аллахтын элчиси мага осуят кылың десе, сахабага пайгамбар айтты, ла тагдаб, ачууланба дейт. Экинчи жолу сөйдө, Аллахтын элчиси мага осуят кылың десе, ла тагдаб, ачууланба дейт. Үчүнчү жолу сурайт, я Расул аусини, мага осуят, ла тагдаб валакал жанна. Ачууланба, сага бейишти кепилдик берем дейт. Динибизде ла яхдил қалди ва хуал гадбан. Казы, өкүм чыгаруучу сот ачууланып турган кезде өкүм чыгарбасын дейт. Себеп ачуу менен акыл бир жерде болбойт. Мо ачууга алдырып, бүгүнкү күндө жанагындай эме болбош керек. Бир партияга бөлүнүп алып, бир эмеге бөлүнүп алып, баары эле баягы эмоцияга алдырып, ачууланып алган, бирөөгө бирөө жек көрүп, бирөөгө бутулка ыргыткан башкалар болуп атпайбы? Бул нерсе ачуулук менен болбойт. Отуруп, ийри отуруп, түз кеңешип, акылдашуу менен Аллах табарак ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды мактаган кезде, пайгамбар алейхиссаламдын сахабаларын мактаган кезде, ва амрухум шура байнахум. Бул мусулмандардын иштери өз ара кеңеш менен болот дейт. Ошо кеңеш менен болуш керек. Ал кеңеш жанагындай ачууланбастан, башка болбостон, акырын жакшы отуруп, жакшы кеңешишибиз керек. Баарыбыз эле мекен деп атабыз, Кел отурчу. Бири-бирибизди угалы.